Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун көрүп жатасыздар. Студияда мен Аида Касымалиева. Бүгүн программабыз түз ободон чыгып жатат. Алгач программа башталганга чейин бир жарыя кылып кетсем, өткөндө биз ыңгайсыз суроолордо парламентте намазкана ачылыш керекпи деген суроону алып чыкканбыз. Ага депутат Турсунбай Бакир уулу жана укук коргоочу Динара Ушурахунова катышкан эле. Көптөгөн суранычтар менен биз бул теманы улантабыз кийин келечекте. Бүгүн талкуулай турган темабыз бул Ош коогасын иликтөө боюнча улуттук комиссиянын бүтүмү жана ошол бүтүмдө сындалып жаткан кээ бир саясатчылардын ага болгон жообу. Бүгүн биздин студияда аталган комиссиянын мүчөсү Жипар Жекшеев, саламатсызбы? Жана убактылуу өкмөттүн вице-премьер-министри Азимбек Бекназаров, саламатсызбы? Жипар Жекшеев, сизге биринчи суроо да. Мен бир эле негизги дооматты айта кетейин. Жана бүтүмдө 5-6 адамдын аты аталган. Жана ошол күч органдары Ош окуяларында жетиштүү чараларды көрбөй койгон деген бүтүм чыгарылган да. Ушул бүтүм кайсы фактыларга негизделип айтылды? Айтып кетесизби? Эми ар бир мамлекетте кандай кырдаал түзүлбөсүн, кандай кайгылуу окуя болбосун, ушу биздин башыбызга да келип калды ошондой Ош окуясы. Сөзсүз түрдө ушу мамлекеттин башында турган, өкмөттүн башында турган жетекчилер эң биринчи жооптуу да. Себеби ошол мезгилде убактылуу өкмөт. Ошол мезгилде убактылуу өкмөттө иликтели. Албетте убактылуу өкмөттүн башына аябагандай чоң сыноо болду да бул. Себеби мурун биз билебиз мына, бул 3-чү ирет болуп атат, ар бир 20 жылда кайталанып атат. Мурун баягы союздун убагында ал союздук бийлик башкарчу. Ошо саясаттын баарын Москвадан жүргүзчү. Ал убакта Кыргызстандын бийлиги эчтеке чеччү эмес. Бул жолу мына эгемендүү мамлекет болгондон кийин ошол чоң сыноо ушу убактылуу өкмөттүн шыбагасы сыяктуу болуп, ушулардын түйшүгү болду. Анан албетте ушунчалык аябай мындай орусча айтканда неординарный, стандартный эмес чечим кабыл алууга чындыгында кудурети жеткен жок да мындай. Себеби бул алдын ала ушу кайгылуу окуя ушунчалык деңгээлде, ушунчалык масштабта болуп кетерин эч ким биле албайт эле, көз ачыктык кыла албайт эле. Бирок абдан көп маалыматтар келип түшүп турганда, ушунчалык кээ бир массалык маалымат каражаттар аркылуу, ошол эле коопсуздук кызматы аркылуу. Коопсуздук кызматынан 9 жолу кат келип түшкөн деп жатат, Ошол бүгүн парламентте айтылды. Бүгүн өзүңүз дагы азыр келдиңиз ал жактан. Ал эми убактылуу өкмөттүн дарегине түшкөн 9, калгандары мисалы ошо жергиликтүү бийликтерге 20 чакты мэрияларга бир 6-7 ушундай эмелер түшүп турган экен да, маалыматтар, эскертүүлөрчү. Бирок ал ошонун баарын тең ушунчалык убактылуу өкмөт чогулуп туруп, бир мындай чечкиндүү бир план иштеп чыгып, ошого бир алдын ала чара көрсө, балким бүгүнкүдөй мындай доомат деле коюлбайт эле да, булардын дарегинечи. Ошо чара көрүлбөй калгандыкта да, чар жайыт иштеп калышкандыкта да убактылуу өкмөттүн. Ошондуктан албетте трагедияны токтото албайт эле балким. Бирок ошол баягы иштин өзү көрүнбөй калды да, жасалган иштерчи. Ошондуктан болуп атат да бул. Рахмат сизге. Азимбек Анаркулович, ушул улуттук комиссиянын бүтүмүнө сиз макулсузбу? Мисалы Исмаил Исаков сотко берем деди да. Сиздин жообуңуз кандай? Жана чындап эле жанагы эскертүүлөр келгенби? Мен биринчиден сотко бербейм. Эми чын дегенде булар улуттук комиссия өзүнүн көз карашын, өзүнүн жыйнаган далилдери менен жыйынтыгын чыгарды, өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Бирок булардын чыгарган тыянагын бир тараптуу толук эмес деп эсептейм. Анткени изилденген эмес. Өздөрү айткандай жана көчөдө жүргөндө фактылар менен гана жыйынтыктап койгондой болуп калган да. Мына азыр эле бул Жипар байка айтып атпайбы? 9 жолу келген. Бирөөн көрсөтүңүзчү азыр ушул Кыргызстандын элине мынакей бирөө келген деп. Же бүгүн парламентте мындай документ келген экен. Şu 10'dan 11'ine karaganda ушундай межэтникалык согуш болот деген бир документти көрсөтө алдыңарбы? Албетте. Көрсөтүп ала келбейсизби? Парламентте бүгүн көрсөтүп бүгүн алып келбейсизби ошондой документ? Бүгүн Эмилик Каптагаев дагы макул болду да, биз ошондой кагаздар келген деппи? Биринчиден мен ошол убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары эч убакта мындай документ келгенин мен көргөн эмесмин. Эгер келген болсо кимге жөнөтүлгөн экен ал? Бекназаровго жөнөтүлгөн бекен, Исаковго жөнөтүлгөн бекен? Эми убактылуу өкмөттүн дарегине жөнөтүлөт. Кимге? Убактылуу өкмөттө 14 киши бар. 14 кишинин ар бирине эмес, ал убактылуу өкмөттүн бирөөнө келет да. Кимге айтпайсыз? Так айттыңыз. Жетекчилерге келет да. Жетекчи Отунбаевага келет. Мүмкүн Отунбаева келгенде. Көктө мүмкүн сиз билбейсиз, ошо кагазды көрдүңүз. Мына эмне жерде жазып атасыңар силер заключениеге Каптагаевка деп, туурабы? Ушундай кат кимге келиптир, көрдүңүзбү? Сиз өзүңүз көрдүңүз? Бизде барыбыз да бар. Кимге келиптир? Ушундай бар бекен? Ошондой коопсуздук советине да келген. Жок, кимге келиптир? Исаковдун дарегине келген. Исаковдун дарегине. Ылдый жагына ким кол койгон экен? Ылдый жагына Дүйшөбаев кол койгон экен.
анда эмне үчүн сиз бул жерге ошентип мына ушунча баланчанчы числодо Дүйшөбаев Шотунбаевага жөнөтсө дагы чара көрүлгөн эмес. Же болбосо бизде эмне үчүн баягы мен 2-декабрда силерге көрсөтмө бердим. Менден сураган жоксуңар. Мына 9 кагаз келген экен. Сиз билесизби десеңиз, мен айтат элем да, жок, биринчи жолу көрүп атам деп. Ошондо мүмкүн силердин заключениеңер корутунду объективдүү болмок, ар тараптуу болмок. Менин пикиримди угат элеңер да, мүмкүн ошондо тактайт элеңер. Бүгүн парламентте такталбай Каптагаевдин кеңсесинде жатып калганын. Ошондо комиссия тактайт элеңер. Эмне үчүн комиссия тактаган жоксуңар муну? Баары такталуу bizde. Biz ошон үчүн корутундуга баарын келтирип атабыз да. Эми аны Корутундуда бүгүн келип алып, азаттыктын ыңгайсыроолорду келип алып документтерди алып келсек, менде бир чамадан документтер бар. Менде 20 чамадан. Азимбек Анаркулович, бирок мындай да токтоңуз, мында сиз ошентип атасыздар анан. Күнөөлөр Бекназаров, Исаков, Черниязов, Дүйшөбаев. Ушул 5-өөдө 3-өөүнө кат келген бекен Дүйшөбаевден? Биз мындай да, бул корутундудачы мен айтып коеюн, Азимбек Анаркулович. Бул жерде убактылуу өкмөттүн ичинде мына бүт коомчулук, бүт кыргыз эли билет эле да. Мына силер күч структурасына, мында сот системасына, прокуратурага, куратор катары ошол бүт баарын тең ошону тескеп, ошону баягы тейлей алган эмессиңер деген корутунду чыгарып атабыз. Сот системасы жалпы жонунан убактылуу өкмөттө мисалы Паркешеев, сизге бир суроо да. Эмне себептен ошо күч органдарын айып жатасыздар да, убактылуу өкмөт дагы ошо жоопкерчиликке алыш керек депчи? Эмне себептен анда бардык убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө күнөө койгон жоксуздар? Айрым 5-6 адамга койдуңуздар да? ооба, себеби мисалы биз билебиз. Өзүбүзчө мындай баарын тең эле түшүрүп көрүп турбадыкпы? Ким кайсы иш менен алек болуп атты? Кээ бирөөлөр мына конституциялык реформа деп, мисалы Текебаев конституция менен отурду башынан аягына чейин. Мисалы Атамбаев экономикалык блокту тейлеп атты. Бирок бир жерден аны дагы баягы ушул бүт комиссияны түзүп туруп, ошо баардык коопсуздук иштери боюнча куратор деген эметкен экен. Бирок ал жерде токтомун биз карап көрсөк, ал жерде эч кандай механизми жок да. Аны кандай түрдө алып барат? Аны биз баарын тең текшерип чыктык. Анан ошол убакта ошол милдетти мойнуна алып, ушул 87 азаматыбыздан айрылып, революциядан кийин убактылуу өкмөт бийликке келгенден кийин анда Бекназаровго ошондой Атамбаевдикидай жок дегенде токтом бар бекен, силовой блокту ушу сен кураторсуң деген? Аны бүт эле күндө телевизордон берип атпады. Жок, документ бар бекен. Сиз өзүңүз бир канча жолу жок, Азимбек Анаркулович. Өзүңүз бир канча жолу пресс-конференцияда мен бүт күч органдарын, бүт сотту системасын мен өзүм куратормун деп канча жолу айттыңыз. Муну элдин баары укпадыбы? Каерден дагы бериңчи ошону. Ой, мен таанып атасыз. Туруңуз. Мен жоопкерчиликтен качпайм. Бирок силер айтып атасыздар, куратор болгон, Атамбаевга 20 күч структуранын жетекчилерин мага баш ийген эмес. Биринчи күндөн баштап прокуратура, сот, Финпол. Бул токтом менен бекитилген. Сиз ошол токтомду таптыңарбы жок дегенде окудуңарбы токтом? Бизде баары тең бар тиякта. Мен айтып атпайм, бүт кагазды алып келип. Анан мени кантип куратор Бекназаров деп жазып атасыңар? Өзүңүз айтып атпайсызбы? Биринчиден, экинчиден ошо Бекназаровго куратор деген бир кагаз мага жанагындай секрет ушундай болот окуя деген кагазды көрдүңөрбү? Азимбек Анаркулович, өзүңүз айткансыз, бир канча жолу элдин астында, журналисттердин астында айткансыз. Муну элдин баары күбө. Азыр телегөрүүчүлөрдүн баары аны баары тең эстен чыгара элек. Макул, биз башка суроого кайрылсак да, Азимбек Анаркулович айтсаңыз. Эгерде ошол кураторлор иштебей үйүнө бекинип жатып алса, мүмкүн мен как убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары саясий, тарыхый жоопкерчиликти алып туруп барсам баргандырмын. Бирок бул не значит, что силер айткандай документалдуу түрдө мени куратор кылып койгонго. Силер документке таянып иштегиле. Мен мисалы менде башка суроо бар да, кечиресиз. Сиз айтып атпайсызбы, жана саясий жоопкерчилик, моралдык жоопкерчилик депчи, сиз ошого макулсузбу? Ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү баардыгы күнөөнү мойнуна алыш керекпи? Бул окуя үчүн Жапар Жекшевичке и башка комиссияга мен ошо келгенде да айткам. Бул окуя үчүн, баардык кемчилик үчүн 7 апрелден тынчтык жолу менен легитимдүү бийлик келгенге чейин баардык күнөөнү биз мойнубузга алабыз. Моралдык, саясий күнөөнү 7 апрелден кийин биз күнөөбүзгө алабыз. 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсү. 7 апрелде муну биз айтып чыкканбыз. Анда айтыңызчы, ушул ош окуяларынан кийин эмнеге бир да күч органдарынын жетекчилери жумуштан кеткен жок? Кызматынан кеткен жок да, мындай өздөрүн күнөөлүү деп сезсе. Кызматынан кетириш Бекназаровдун компетенциясына кирбейт. Менин компетенцияма килсе башкачараак болмок. Менин компетенцияма килген бир нече адамдар кызматынан кеткенин жакшы билесиңер. Азимбек Анаркулович, сиз жанагы Байтемир Ибраевди айтып жатасыз да, ошондо ал кызматтан кеткенде аябай мен менен кеңешпей койду деп айттыңыз эле да. Сиз